Бишкек шаарында волейбол боюнча айымдар арасында достук 55+ мелдеши старт алды. Ага 55-тен 70 жашка чейинки айымдар катышууда. Буга чейин оюндар 30+, 40+, 50+ категориясында өтүп келсе, өткөн жылдын ноябрь айынан баштап 55 категориясы кошулду. Кошумчалай кетчү нерсе энелер лигасы Борбор Азияда мындай форматта оюн өткөргөн жалгыз лига болуп эсептелинет. Бул эмнени айтат? Бул ушундай биздин эжелерибиз, энелерибиз ушундай волейболго кызыкканы. Экинчиден ушулардын мына биздин келечектеги жаштарга баягы үлгү катары мына волейболду кайсы жашта, кайсы возрастта ойносоң боло бергенин биз мына далилдеп турабыз да. Ошондуктан бүгүнкү турнир ийгиликтүү өтсүн, күчтүүлөр жеңсин дейли. Уюштуруучу топко, уюштуруучуларга чоң рахмат. Мелдешке Кыргызстандын бардык облустарынан жана Бишкек шаарларынан 13 команда катышууда. Турнирдин оюндары 3 залда өткөрүлүп, тайпалык жана финалдык этаптан турат. Баш аягы 42 беттеш өткөрүлөт. Командалар 3 тайпага бөлүнүп, ар биринен утуп чыккандар финалда күч сынашмакчы. Энелердин ден соолугун чыгуу максатында азыр Кыргызстан боюнча Бишкек шаарында биз ушул лиганы өткөрүп жатабыз. Биздин максатыбыз ошо энелерди, үйдө отурган энелер, пенсияда отурган энелер biz voleybolga тартып, волейбол аркылуу алардын ден соолугун чыңап, өмүрлөрүн узартып, достукту бекемдеп, Кыргызстан боюнча азыр бекемдөө максатта ушул оюндарды уюштуруп келе жатабыз. Өлкөдө мындай оюндарга кызыккандардын саны арбын. Кийинки мелдеште командалардын саны кыйла көп болушу мүмкүн экенин катышуучулар белгилөөдө. Негизинен ар бир облустан келип атат да бул оюнгачы. Негизинен облустун атынан деп деле айта албайм, бирок нарын облустун атынан эле келдик да, бирок жеке команда чогулуп алып эле 55-тен өйдөкүлөр такай чогуу ойнобогон деле командабыз, сборный болуп эле баягы облустун атын чыгаралы, элден кем калбайлы, барып ойноп келели, ден соолукту чыңдап келели, баягы таза дем, таза улут деген сыяктуу баягы энелерибиз баягы ооруп эле же болбосо мындай өзүбүздүн эле жеке кызыкчылыгыбызды көздөбөстөн именно ушу спорт менен алек болуп, ден соолукту чыңдап, аптеканын бособосун аттабай, спорт залыбыз бособосуна секирип кирип турабыз, ушундай айымдарыбыз. Мелдешти уюштурууга айым депутаттар салым кошкон. Эл өкүлдөрү мындай иш-чаралар айымдардын ден соолугун чыңдап жана өсүп келе жаткан муунга жакшы үлгү болоорун баса белгилешти. Эми бул өтө жакшы жетишкендик. Биздин өзгөчө 55-тен ашкан айымдар үчүн ден соолукту чыңдоого, өзүнү сергек алып жүрүүгө, үйдө жашоодо, коомдо активдүү катышып жаштарга үлгү болууда өтө жакшы саамалык катары эсептейбиз. Ошондуктан биз чын жүрөктөн эл өкүлү катары Жогорку Кеңештин депутаттары бул лиганын иш-аракеттерин дайыма колдоп келебиз, мындан кийин да колдойбуз. Алгачкы 55+ категориясындагы мелдеш биринчи жолу былтыр Ош шаарында өткөрүлгөн. Бишкектеги турнир жыйынтыкталган соң Чучу Кулактын негизинде кийинкиси кайсы облуста өтөрү аныкталат. Адилет Темирланов, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.